Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кандайсыңар? Бир аз эле бир канча? Бир 5-6 эле коробка. Негизи болду. Азыр тракты бир аз чыгарып алабыз дагы. Анан барды дагы бир жол сүрөккө тартып туруп, ошо биздин Telegram группабызга таштап коебуз. Бул болсо ошо Electric Alliance'дары 3-төн 42 өттү. 3-төн 42 өттү, буйруса бир аздан соң жетип калабыз. Буну азыр мондай тетрисинен бул жагынан мондай кылып туруп кадап коюн деп атабыз. Мына трейлер караңыздар, аркадагы бул жүк-жүктөлүп тур, жаңы эшиги жабылып эле экен. Заправкага келдим. Заправкадагы процесстерди дагы бир аз кыскача көрсөтүп берейин силерге. Бардыгы күйүп кетип, ошо флотбет жумушу жакшы болсо керек депчи. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кандайсыңар? Америкадан ысык салам. Буга чейин силерге мен көптөгөн бир ар тармактуу видеолор менен чыгып Американын жашоосун же болбосо Америкада кыргыздардын жашоосун көрсөтүп берип келе жатам. Бир канча күн мурда силерге Америкадагы трактын правасын кантип алса болот деген видео чыгарганмын. Аны көргөзсөңүздөр керек. Ошол праваны биз дагы алдык. Тракка буйруса чыгып алдык. Бүгүн биринчи күнүбүз. Буйруса биринчи күнүбүздө эле уже биз жүктү алдык. Саат 12-де пикап. 12-де жүктү алабыз, түнкү саат. Ушундай сааты менен коюп коет. Мынанча саатта аласың, саат мынанча, мисалы 12-де, түнкү 12-де аласың. Анан эртеңки мисалы бир күн берет, бир канча саат берет, ошо аралыктарына карап, анан мынанча саатта таштайсың деп. Мен силерге азыр жүктү алаардан мурда менин азыр бул бизче айтканда головасы деп коет, ошо бобтейл тракты өзү бир тааныштырып көрсөтүп коеюн дедим. Бул азыр силерге арка жагын да бир тааныштырып коеюн, баягы трейлер уланган жерин. Трактта негизи общий трактын өзүнүн эле баллону 10 баллон болот. Азыркы учурда кыш келип аткандыктан дагы моң карагыла, баллондору жаңы экен. Бул трактын жылы 2025 Freightliner трак. Бул жер ошо баягы трейлер келип уланган жери. Бул болсо ошо release handle, ошо токтотуп туруп чыгарган. Силерге ошо трейлерди алганда, жүктү алганда да көрсөтүп берем. Буйруса бул болсо ошо Electric Alliance'дары, башкалары бардыгы неме? Бул жерде болсо, мен силерге азыр бул жерде көрсөтүп коеюн. Бул жерде чейндер бар, баягы подъемдорду аябай каржайт, black ice деп коет, баягы гололед. Ошол учурда чейндерди тагабыз. Анан бул жерде ошо fire extinguisher бар. Inspection болуп калган учурда ушулардын срок годностуна бери текшерет экен. Эгерде ушуларыңар башка болуп калса, ошол штраф алат экенсиң. Бул болсо ошо чынжыр, чейн. Муну ошо арканкы трактын эки баллонуна тагылат. Бардыгы буларда болуш керек экен. Бул дагы бир катары. Анан мен силерге эми трактын негизги ички көрүнүшүн көрсөтүп берейин. Ички көрүнүштөрү кандай, канча адам жатса болот. Келгиле, азыр баштадык анда. Мынакей достор, бул азыр силерге көрсөтүп берейин. Трактын азыр бул 2023 болгондуктан бир аз немерек, майл азыраак, 90 000 майл. Бул жерге телефон коесуң. Негизи лабойго телефон койсо болбойт экен, бирок негизи эми элестеткиле 24 саат, 26 саат, 30 саат айдаган учурда моякка коюп койсоң, биякта каратып кичине бир жолго аласып калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошондон бул жерге орнотуп коюлган. Бул ушундай 90 000 майл менен. Бул жер болсо ушул баягы саат менен айдайсың го, саат менен айдаган учурда ошол саат 12 саат айдаганга мүмкүн. Негизи закон боюнча анда бөлүп айдаш керек экен. Ошол логбук. Азыр мен силерге ички жагын көрсөтүп берейин. Ичиндеги азыр бир аздан карап турула, караңгы. Светтерди бул жерде жандырабыз, моң карагыла. 1, 2, 3, 4. Мынакей, барлык светтер жанды. Бул жер ошо биринчи адамдын жата турчу жери. Эки драйвер айдап калган учурларда эки жактан жатып каласың. Матрас ошо компания берилет. Негизи ар бир эле тракта болот. Бул жагы болсо склад болот. Продукталарың, башкаларың бардыгы эле. Анан негизи эле бул жакка карагыла. Бул жакта шкафтар, ошо кийим коючу жайлар. Бул жакта дагы кийимдерин коесуң, башка кыласың. Негизи эле бир адам жашаганга аябай чоң, ыңгайлуу жерде. Бул жерде микроволновкасы бар. Бул жакта болсо холодильниги бар. Моң карагыла, холодильник бардыгы. Анан машинанын документтери болсо бул жакта турат. Машинанын документтерин ушундай жакка коет да, бул бардыгын коет дагы, бул жагына коюп коет. Бул жагы болсо
экинчи адамдын жата турчу нерсеси. Экинчи адам жатат бул жака. Бул шатысын түшүрөт дагы. Хопа. Бул жака эки драйвер болуп иштеп каласың көп учурда. Груздар жакшы болуп калган учурда. Достор, биз азыр пикапка келдик. Ошол трейлер алганы, жүктү алганы. Келсек, азыр моякты байкап калдым. Салбаңдап моундай болуп түшүп калыптыр. Азыр могул жерде бирөө эле кармап турат, алда жыртылып калыптыр деп. Ушуну моундай кылып эле тетрисинен салып коеюн деп атам, наоборотчу. Буну чыгарам да азыр. Моундай универсал ключ алдык. Бардык жака түшө турган Pilot'тан деген заправка бар. Анан бул жерде мына бирөө эле кармап турат да. Бул да уже кармабай эле калыптыр. Моундай кылсаң уже чыгат. Буну азыр моундай тетрисинен бул жагына моундай кылып туруп кадап коеюн деп атабыз. Бул жакта бычак бар. Но жөн эле ашык кескени бычак. Ушу менен эле могул жагынан тешип туруп, баардыгынча тешип туруп, анан аңтарып салып коеюн деп атабыз. Аны эмесе кеттик. Мынакей достор, алып алдык дагы азыр буюрса немесин буну мояктан тешейли, мындай размерлерин көрүп алып, аз кайсыл жерлерин тешеткенбиз. Метка коюп алайын буну. Так, мындай болсо ошондо. Так, могул жерден бир. Чип алайын дагы. Могул жерден бир экени. Так, мындай болсо ушуна могул жерден бир. Төртөөнү тешип алайынчы биринчи. Так, азыр достор, бул жерде мен бир аз идеям өзгөрүп кетти. Буну азыр айландырып тагып кое турмасам, могу жазуулары тетрисинен болуп калат экен. Ошондуктан могул жерде эле мындай түзүнөн кесип туруп эле, кичине кыскараак болсо кыскараак болот, бирок оң болот да. Ушул жерден кесейин. Азыр биринчи ушул туштарын эле буну кескичеңде неме кылып алайын, тешип алайын. Бисмилла. Айтчы жаным не пайда, бул күн өтүп нечин күндөр таң атар. Өзүңдү өзүң кечире бил садагам, сен кайгырма, күнүм калды деп өмүр жүрдү деп садага сагарлауга ар бир күнүмдү. Азыр пикап кылып атам, трейлер аркада. Трейлердин аркасы менен тракты ошо аркасы менен кире жазасыз берсе. Кеттик энди. Ошо тракка чыгып коюп аткан учурда ушуну аркага түшүп карап аттым эле. Азыр мына ушинтип эле трейлер бир аз ылдыйраак экен, мындан карап тургула. Азыр ушундай болгон уже кадалды. Эми алда дагы бир чек кылып коебуз, мына карагыла. Алдыга дагы бир кылып коебуз, уже кадалды. Эми буну чыгабыз дагы. Кайра, бисмилла. Бул жерде колгап таанабыз. Трейлер кадалды. Мына трейлер караңыздар, аркадагы бул жүк-жүктөлүптүр, жаңы эшиги жабылып эле экен. Азыр биз биринчи электрикалык айстарды улайбыз. Хоп, бисмилла. Бул жерге кадалган болот. Бул кызылы мояка. Бисмилла. Бул көк, бул жака. Бул электрикалык айс, ошол трейлердин мындай фарларын жакканга башка алганга. Буну ачабыз дагы могул жерге. Мына аркагыла, арагыла. Мына аркадагылар жанды. Эми бул жакта release handle деп коет. Жок, неме landing gear. Landing gearди көтөрөбүз. Бисмилла. Наоборот окшойт. Наоборот. Мындай кылабыз. Короче, мындай болот экен. Эми бул жерде негизи мону бир жакка карап коебуз. Келиңиздер.
мояктан кирип туруп негизи чек кылып коюш керек экен да. Биринчи моякта кадалдыбы же кадалган жокпу? Дагы. Азыр бул жак лок болду. Трейлер бардыгы даяр. Эми алдыга жүрөйүн дагы. Анан трейлердин аркасындагы эшигин жабайлы. Бисмилlah. Кеттик эми. Азыр бул жагына эле токтойбуз дагы. Трейлердин эшигин жабыш керек. Бисмилlah. Жүк походу оор окшойт. Немесин деле караган эмесмин, канча паңот экенчи. Мынакей достор, азыр биз ушинтип эле жолго эле коюп алып, азыр эч кимге бир айтып атпайбыз. Эми трейлерди жабайлы. Келиңиздер, жакынырактан көрсөтөйүн. Буну бардыгы эле билсе керек. Баягы фурада Европада иштеп жүргөн же башкалары ушундай болот дагы. Бисмилlah. Кеттик. Келиңиздер. Бул жакта мына трейлер караңыздар. Мен оор окшойт дедим эле негизи. Жакта баягы алдына баллонго коюп коюптур, ошондон. Карагыла, трейлердин башында бир аз эле бир канча бир 5-6 эле коробка. FedEx'тен жүктөр ушундай көбүнчө баягындай почтадагы жүктөр башкалар болот да. Ошондой. Болду. Үстүн карап коебуз, бир чек. Болду эми, азыр эми бунун трейлердин алдын аркасынын капталдарын сүрөккө тартабыз дагы, анан группага ошо биздин диспетчерлерге жөнөтөбүз. Кеттик анда. Эми бул жактан капталында анан алдын тартып коебуз. Чтобы трейлердин алганда кандай эле, анан таштап атканда кандай эле. Бардыгын ошо эгерде бир акцидент, бир баллон жарылса же трейлердин бир жери бырыйга турган болсо, драйвер жооп берет. Ошондуктан биз өзүбүздүн безопасность, коопсуздук үчүн ар бир дроп-офф кылып атканда, таштап атканда, алып атканда жөнөтүшүбүз керек, обязательно бул. Эми бул алдын. Мынакей достор, азыр биз чек-ауттан чыктык. Бул жерде ошо посттон мондай хамытты, мондай силды кадап берди дагы. Эмне үчүн дегенде, бул ошо товардын коопсуздугу үчүн. Эгерде бул сил ачылган болсо же башка болсо, товарды алуучулар каждыйын эсептеп алышы мүмкүн. Ошон үчүн. Анда эмесе азыр кеттик. Силерге биз кайсыл жакка барабыз, ошол жактагы Maps'ты тарайын. Андан кийин логбук деп коет, ошо жогоруда эле көрсөтүп бергем. Логбукту терейли бизге ошо 12 саат берет, 12 сааттан бөлүп айдаганга туура келет. Анда эмесе кеттик, ошону мен силерге көрсөтүп берейин. Мынакей достор, азыр биз логбукту саатыбызды баштайлы дагы, андан кийин Maps'ты коелу, кайсыл жакка барарыбызды. Бул жакка коебуз. Maps'ка киребиз. Негизи туугандар, бул форма менен, муну чечпейинчи. Форма менен обязательно ар бир пикап кылып аткан учурда буну кийиш керек, тегини да кийиш керек. Негизи кепка не обязательно, бирок могу жилет обязательно. Эгерде бунун жок болсо да штраф салган учурлар болгон экен. Азыр Maps'ты улайбыз. Биз Нью-Джерсиге кетип атабыз, Нью-Йорктун жанына. Азыр биз Атлантадабыз. Атлантадан Нью-Джерсиге. Мынакей чыкты. Чу. Достор, мынакей биз азыр бул жерде Рестерия менен Вестейшн бир экен. Пенсильванияга кирип калдык. Буюрса бир аз бир 2,5 сааттай калды Нью-Джерсиге. Пробка экен. Бүгүн азыр бизде саат канча болуп калды? Так, саат 3-төн 42 өттү. 3-төн 42 өттү. Буюрса бир аздан соң жетип калабыз. Азыр бул жерде бир аз тааныштырып коеюн. Бул жерде эмне кылат, кандай болот деп. Мындан карагыла. Бул жерде трактор токтоп турат. Баардык трактор. Бул жер бир аз кичинерээк экен, ошондуктан бети колду жууганга, башка кылганга
жакшы эле шарттары менен бар. Бул жагы ошо только трактор үчүн жай. Бул жагы болсо только жеңил машиналар үчүн коюлуучу жерлер. Азыр бул жерде өлө шамал болуп атат. Укмуш суук. Американын жана Пенсильваниянын желектери бул жакта ушундай отургучтар менен жазында келип түштөнүүнү ушул жерден жесең да болот. Трактагы баягы өзүң кылган же болсо сатып алган тамактарды. Мындай, аябай жакшы нерсе экен. Pennsylvania Welcome Center дейт. Мына карагыла, таптаза. Бул жерди көрсөтүп коеюн. Мына карагыла. Blue Star дейт. Ушул жерде жайгашкан столдору. В общем, негизги тазалыгы боюнча сөз жок. Аябай сонун. Ички көрүнүшүндө силерге бир катар көрсөтүп коеюн. Бисмилла. Ичи абдан жылуу, абдан. Машалла. Вау. Машина укмуш го эле. Охо. Каралачы. Don't touch дейт. Кармаганга болбойт экен. Кыргыздын ери го, эр. Ушундай. Азыр мен силерге бул жактан дааратканасын көрсөтүп коеюн. Дааратканын тазалыктарын. Ошо кадимкидей эле бул жерде суулар бар. Ошо өзүнүн тазаланган, фильтрленген. Бул жагы женский дааратканасы экен, ал жагы бул жагы эркектер үчүн. Бул жерден чалып дагы байланышсаң болот. Көп ушул жерден чалып алышат экен. Мисалы телефон өчүп калган, чорда башка болгондо. Аны эсеге кеттик. Келди. Дааратканасы менен бир тааныштырып коеюн. Карагыла. Аябай таптаза. Бир кири жок. Аябай таптаза рестер экен. Чындыгында. Карагылачы. Тазалыктары. Тимел укмуш. Ой. Булардын өзүнчө да желдин мүмкүнчүлүгү чектелгендерге бар экен. Ушундай достор. Бул жерде ошо бардыгы эле турган нерселер экен. Ушундай достор. Бул жагы exit дейт, exit parking area. Бул жагынан киребиз, бул жагынан мындай кылып чыгып кетебиз. Кыскасын айтканда ушундай туугандар. Эмесе биз азыр жолубуз улантайлы буюрса, бети колду жууп кичине уйкубузду ачып алганга токтогонбуз. Анда эмесе биз баштадык, улантайлы жолду бардыгын сиздер менен бирге могу жүктү таштайлы. Ошондой ушундай токтоп калган учурда дагы мындай трейлерди, баллондорун бир чек кылып коюш керек да. Эгерде ушундай вестечке түшкөндө, баллондо бир утечка болсо, же болбосо бир эйрден утечка болсо, бир текшерип коюш керек экен негизичи. Азыр биздики жакшына эле турат. Могу буломбасы дагы жакшына эле турат. Мына жакшына. Трактын, трейлердин баллондору бардыгы жакшы абалда эле турат. Мынакей мен кечөкү жасаганым жакшы эле келип атат. Экөө бирдей эле, карагыла. Кыскасы, анда эмесе биз жолго чыгалы. Силер менен дагы көрүшөбүз. Достор, биз азыр дроповка келдик, трейлер таштаганга келдик. Трейлердин эшигин ачтык дагы. Жактан азыр сурасам, 13-чү доккого эшикти ачып туруп кою дейт. Азыр буяка коебуз. Кеттик анда эмесе. Азыр Нью-Йорктабыз. Нью-Йоркто аябай суук экен, ошондуктан ушундай калың куртканы кийип
капшонду кийгенге туура келип атат. Кеттик анда эмесе. Достор, мынакей азыр койдук. Мояктан жүргүлө докту бир көрүп коелу. Азыр ошо докко койгон менен эле бир жолу бул жагын буттарын түшүрүп туруп, анан чыгарып кетели. Ушундай аябай калың нерсе болот экен. Бул потому что трейлер менен жүк менен келгенде аябай катык. Негизи общем коюлду. Кеттик эми. Азыр бул жактан моякта бутун түшүрөбүз. Жүргүлө. Эми бул жерде биздин release handle бар. Буну мындай алып туруп тартабыз, болду. Эми бул жерден биздин баягы электрикал айстарды ажыратабыз. Бисмилlah. 1, 2. Чыгарабыз. Дагы моякка мотурбайбы? Бул жакка катып коебуз. Бул жабылбай калыптыр. Бакты жагып коебуз. Негизи болду. Азыр тракты бир аз чыгарып алабыз дагы. Анан барды дагы бир жол сүрөккө тартып туруп, ошо биздин Telegram группабызга таштап коебуз. Мынакей достор бүттү анда. Андан кийинки жүккө биздин убактыбыз бар. Аны Нью-Йорктон Майамиге, Флоридага бармакчыбыз. Андан эмесе кеттик. Биз менен бир болгула. Достор, азыр биз дагы түнкү саат 1:44. Биз пикапка келдик. Биз ала турчу трейлер, могу трейлер экен. Жүгү менен бул дагы буну алып кетебиз азыр. Бул ошо уличка деп коет, көчө жүктөр. Азыр Amazon негизи азыркы учурда көбү Amazon ташып атат да, Amazon жүктөрдүчү. Ушундай уличка жакшы чыкты эле баасы. Ушундай алып келдик. Азыр бул жака келдик. Өзү негизи саат биздики 11:59да даяр болмок эле. Бирок 2 саат задержка менен алып атабыз. 1:45 өттү азыр мына карап тургула. Азыр эми алайлы. Мынакей достор, адаттагыдай эле тракты өчүрүп албасак ушу аябай звугу жаман чыгат. Мындай дарылдапчы. Аз уладык трейлерди. Бул жерде трейлердин ар кандай компания, могу жалаң уличка, Sky деген башка бар деги. Бул ошол келип туруп эле, могу көрүп атасыңарбы трейлердин акыркы 0818 жактан айтып коет, ошо мо трейлердин акыркы цифрасы ушундай, ошол жакка барып таап ал деп тур. Келсеңиздер, бул аякта мисалы аябай чоң, биякта трейлер турат, тиякта турат. Ошолордун арасынан таап ал дейт. Же болсо өздөрү ошол жакта берип аткан адамдар айтып коет, мояктан түз барасың, оң жагында же баягындай деп карта менен көрсөтүп койгон. Ушулар да болот. Биринчи биякта улап алайлы. Бисмилlah.
Так. Могу биринчи кызылды. Electrical. Bismillah. Эми лендингерди көтөрөлү. Так. Мынакей достор, азыр буну дагы мояк эле бир аз айдап чыгып алып туруп, трейлердин аркасын, алдын капталдардын баардыгын сүрөккө тартышыбыз керек. Мынакей достор, азыр бул жака чыгып алдык. Жактан тарта турган болсоң, жарым жагы түшпөй калып, анан көрүнбөй калышы мүмкүн да. Ошондуктан тунук таза көрүнө турган кылып тартып, азыр биздин группага жөнөтөбүз кайра. Бул жерде баллондорду дагы обязательно тартышыбыз керек. Эмнеге дегенде бул трейлердин баллону да. Эгер трейлерди алган учурда баягындай бир тешиги жок болсо, же болбосо бир мык кирип кетпеген болсо, ошону тартып алышыбыз керек да. Эгерде бир өзүнүн демичи боло турган болсо, биз төлөбөйбүз аны. Могу карагыла, бул жака сыйылды. Көрдүңөр, байыркымдык ар кандай. Кече күнгү биз жөнөкөй эле бир хамыт болчу. Бунуку бир башкачараак экен. Экинчи капталындагы дагы немени тартышыбыз керек, баллонду. Мынакей достор, сүрөккө тарттык, баардыгын капталдын аркасын алдын. Эми группага жөнөттүк. Азыр биз турган жерибиз Нью-Йорк. Эми биз Флоридага баратабыз. Флоридага ал жак ысык жак. Азыр бул жак аябай суук экен, тоңуп атабыз. Колдор перчатка жок, тоңуп калды. Анда эмесе биз менен бирге болуп тургула. Кызыктын баары алдыда. Дагы кандай жолдо кызыктар бар, чогуу көрөбүз. Мен бүгүн азыр заправкага келдим. Заправкадагы процесстерди дагы бир аз кыскача көрсөтүп берейин силерге. Биз азыр ошо Truckstop Loves деген заправкада турабыз. Бул жерге негизи түндөсү көбүнчө ушул заправкада уктайм мен. Заправканын негизги эмблемасы моундай. Ушундай Loves деген азыр мо баасы дагы көрүнүп атабы. Эми бул жерде тиягы маркет. Ошол жактан эгерде бул жактан карта иштебей калган болсо, ошол жактан төлөсөң болот. Анан негизгисин бул жактан төлөйсүң. Ушундай чыгасың дагы, эгерде буяктан заправка кылып куйгандан кийин, буяка токтоп туруп чай ичип алсаң болот, башка кылып алсаң болот. Негизи бир заправкага бир толтуруп куйганга бир 15 мүнөт 20 мүнөт кетет да негизичи. Мону карагыла. Буну баа май экен, аябайчы. Ошондуктан неме кылып коюштур, пакет ороп коюштур. Азыр биз тиянан баштап биринчи төлөйлү, андан кийин май куялы. Бул жакта азыр бул жерден кол капты алып алалы дагы. Бул жер болсо DEF. DEF ошол баягы типа биздин катализатордун кызматын аткарат экен да. DEF бул мына карагыла, жазуусу турат. DEF деп. Буну бул жака коебуз. Азыр бизде DEF бар. DEF куйбайбыз. Биз жөн гана бензин куябыз. Кол капты бул жерге коелу. Бул жерден картаны салып туруп эле төлөп куябыз. Картаны алдык. Бул жагын кылдык. Эми кол капты эли. Тракта 2 бак болот, мону карагыла. Бул биринчи бак, тегиниси болсо экинчи бак. Азыр биз бул жерди ачабыз дагы. Эми тегини салабыз. Оп. Ачкандан кийин буну мындай алып туруп көтөрүп салып коебуз. Эмне үчүн бул пакетти ороп коюшкан, ушу май окшойт аябайчы. Ошондон мына кетти. Эми биз экинчи жагына каралы. Экинчи жагындагы дизелге барып ал жакты куялы. Мону карагыла. Бул жакта эле ошо бак эки жагы бирдей. Мону карагыла.
Капкагы жабылбай алган учурда дагы бул түшүп калбайт. Жакшы, ошонусучу. Бул жака дагы пакет ороп коюштур. Аябай май болгон го. Буну дагы коебуз дагы кеттик. Болду, эми кете берсин. Мону көтөрүп коебуз. Бензин, дизель кетти. Мынакей достор, азыр мен заправка кылып бүттүм. Заправканын памптагы немелерди алып коелу келди. Перечаткин тагыналы. Так. Коелу. Bunun uzun cavalı. Kaldı. Hem çağırım. Hoppa. Bunu cavalı. Корпалач толо толтурна. Болду тондар. Анда ушундай болот. Бензин куюу, солярка куюу процесси. Биз жолго чыга алганда азыр биз жол жака кирейинип калдык. Бир аз калды. Достор, мынакей биз азыркы жүктү алып келдик. Флоридадабыз. Мону карагыла. Бул жерде ушундай shipping documents деп коет. Же болсо ошо paperwork, ушундай paperwork берет. Азыр биз буну офиске кирип туруп, кол койдуруп алышыбыз керек. Буну алдык дегендейчи. Бул жер ушундай экен. Жака аварийка жагып эле токтотуп койдум трагымды. Азыр бул жер ошол жер экен. Dispatch дейт. Кирейли анда. Hi, excuse me. I have a drop off. Okay, he's gonna help you in a second. There. Hi. Hey there. Go around the building, just drop it over there in the yard. And the right and the left side? Yep. All right. Is this wherever, right? Yep. Thank you. For sure. Thank you. Have a good night. Thank you. мынакей достор, азыр бул paperwork силерге көрсөтүп коеюн. Мону карасаңар. Чарыкта. Мынакей кол коюп берди бул жерге. Азыр ушундай түз эле айдап туруп, тиги ылдыйрагында жер бар дейт. Ошол жерге, любой эле жерге бир жерине коюп кое берсең болот дейт. Азыр ушундай өзүнүн трактары да бар экен, мындай кызыл. Булар ошо спальный жок. Ушул жердеги баягы трейлерди арыл жака, бул жака ташыган трактор. Анда эмесе бул жерге эле коюп кеткем, кашайт. Кыйшак эле коюп кеткем. Жака барып эле азыр коюп кой дейт. Анда бисмилла деп ошол жака барып коеюн анда. Азыр мына коёт азыркыга. Бул жерде эки жер бар экен. Эки жердин калаган жерине коюп коелу деди. Биякта жери да кенен экен. Анан Amazon'дан жүк алып калган учурда неме болуп калат да баягындачы. Аябай тар да кое турган жерлерчи. Азыр биз коюп аткан жер аябай эле кенен экен. Ушул жака коюп кой деди да, моякачы. Анан карап көрсөм, бул жакта могу карагыла, кыска трейлер экен да, могу кыска да. Ошонун өздөрүнүн трейлери окшойт. Анан мен
Бұл жаққа қарасам, бұл жақта ошо меникине окшогон трейлер, узун трейлер экен да, жалаң элечи. Ошо баягы уличканын трейлер экен. Моякта ITF деп турат, башка деп турат. Ошонун жанына эле моякта кенен экен. Бул жака койдум дагы азыр эми тигилерди үзүп туруп, сүрөткө тартып туруп, группага жөнөтүп коелу эле. Drop off trailer and then I'm gonna go in the outside bobtail out. Alright, thank you, appreciate you. Yeah, bye bye. Biz ошо лавска кирип шауэр алабыз. Hey, how are you doing, sir? Shower. Team, yeah, it's a team shower. Thank you. Эгерде муяктан карап турсак болот. Bir shower available деп турат. Анан экинчиси 90 waiting деп турат. Азыр бизге берет дагы бул жактан. Looks like one of y'all is ready, the other one's gonna happen. All right, thank you. So it's 98 ready дейді. 89 6-шы номерге бардыңыз, кеттік анда. Азыр біз кетіп атабыз. Бұл жерде мынаке лаундерини көрсөтүп койгу. Лаундери анан шауэрде турат. Кеттик анда. Биз канча 6-шы, биринчи лаундерисин көрөсүз коюнчу силерге. Бuyakta ошо тракистер өздөрүнүн кийимдерин, кер кийимдерин бул жакка алып келет дагы. Бул жерде баасы мына $3 экен. Бул жагы сушилкасы. Ал эми бул жагы болсо жуйсуң. Экөө тең эле баасы бирдей экен. $3. Эми силерге ошо душтун ичин көрсөтөйүн, кеттик анда эмесе. Биздики азыр номер 6 дейт, 7. 2, 3, 4, 5, 6 бак экен. Бул жака келгенде моң карагыла. Буда шауэрдин номери турат, пин код. Азыр ушуну теребиз. 77 0 40 решетка ачылды. Бисмилла. Бул жерге өз негизи мындай немелерин коюп коюшат, мондай чачыктарын, полотенцаларын коюп коюшат, бирок булар менен арчымайм мен эч качан. Эми ким билет кандай адам арчынганын. Келгиле. Бул жакта ушу как обычно эле душ өзүнүн самындары менен. Бул душ негизи аябай таза экен. Ана мояң каралгы. Бул жакта ошо тишин жууган кадимкидеги үйдөгүдөй эле кадимки үйдөгү эле душтай. Ушундай көрүнүш. Эгерде кимде ким тракист болуп иштесе, башка деп ойлосо, тракист болом деп атса, негизи душ жагынан, жууну жагынан негизи кыжалат болбой эле койсо болот экен. Эмнеге дегенде, доступный. Күнүнө 2 рет душка түшсөң дагы мындай мүмкүнчүлүк бар да. Бензин солярка куюп аткан учурда 60 галлонго бир душ берилет экен. Сен эми 60 галлонду жарым бак эле болот да, жарым бактан да бир аз азыраак болот. Ошондуктан бир бакты толтура турган болсоң, сага уже 2 душ. Бир бакты толтурган менен уже бир душка кенен түшсөң болот, мисалычы. Күнүнө 2, айтып атпаймынбы ошо, күнүнө 2 душка түшсөң дагы болот. Мүмкүнчүлүк болот, бирок мен мисалы күн алыс түшөм. Анан бир жумуш жактан трейлерде оозун жагычы бир жумуш кылып калган учурда күндө түшкөнгө туура келет. Ушундай достор. Amazon'дун немесине келип атабыз. Келдик дроп-оффкачы таштаганы. Hey, how are you doing, sir? License plate number? Plate number, yeah. So it's You just drop up to the just drop off 690. It's where is this maybe? The middle line. And then Cross line and scan line. after one. Yeah.
Can I take that one? Let me. This Ah, Amazon. You buy Amazon? Yeah, I'm buy for Amazon. It's a really good camera. There's, It actually DJI Osmo Package 3. really? Yeah, Oh, yeah, that one. Okay. Yeah, yeah, thank you. Appreciate it. Мінекей, қазір біз бұл жерде чекинин қылдық дағы. Эми кеттік. Бисмилла. Мынаны қарағыла. Бұл жерде бізге 690-ды берген номерче. Моны қарағыла. 639, 638, 37. Біздікі бияқта емес екен. Біз арқы жақтан айланып келішіміз керек екен. Машиналар бар, мынаны қарағыла. Ішінекей. Алты жүз тоқсан екі, 690. Мынакей достар, парковканы келдік. Әзір біз бұл жерге қоямыз. Мынаны қарағыла. Бұл жерге қоямыз. Трак мондай тұрады. Әзір тек қайда апарып тұрып, анан кейін парковкабызды қоялу. Мынакей достар, азыр паркингті ушундай коюп атабыз, ушундай кыска жерлерге келип калган учурда ушундай карагыла, мына миллиметр болуп турат. Азыр силерге мондай бияка коюп коеюн камераны. Андан соң өзүңөр байкап көрүп тургула. Мынакей тугандар, көргөнүңөрдөй эле азыр биз бул жерге койдук. Мондай көрүнүштө. Мынакей достор. Жүктү таштадык. Азыр эми бул жакта чыгып кетейли. Жүк болсо кет алабыз, болсо азыр биз Чикагоны көздөй жолго чыгабыз. Бул чыгып бараткан жагы экзит. Жүктү таштадык, эми чыктык. Шлагбаумду ачты. Анча-мынча да кээ бир учурларда неме кылып сурап калат. Неге чыгып атасың, кандай трактын номерин сурап калат же болбосо азыр могу трактын көрдү дагы алдындагы номерин көрүп эле чатып салды. Негизи Amazon'дун груздары ушундай тугандар. Достор, мынакей биз азыр Рестерияда турабыз. Биз бүгүнкү бул жумадагы, жолсо бул айдагы акыркы жүгүбүздү алып атабыз. Чикагого алдык. Буюрса Чикагого барып, бир аз тыныбыдан кийин чыгабыз. Негизи трактагы жумуш негизи ушундай. Кыскача айтып бергенде, силерге бир түшүнүктүүрөөк эле болду окшойт. Мен азыр иштеп аткан Amazon же болсо Power деген жумуштар. Азыр негизи Amazon аябай слабыйлап кетти. Бардык эле драйверлер көрүп атат, ар жерде жатып калган учурлар болуп атат. Мен силерге буйрса жазында марттардан кийин
flatbed жумушу башталат. Flatbed деген кандай? Бул баягы тегиз трейлер, үстү ачыгы. Ошодогу строй материал болобу же башка болобу, ошолор ташыйт. Ал жакта бир жоопкерчилик көбүрөөк болсо дагы, акчасы да жакшыраак. Анан ада түндө уктабай дейт экенсиң. Ошол жагы жакшы экен. Азыр мындай прогноздор айтылып атат. Мурун жумушту жакшы болчу дейт. Анан көбүнчө Лос-Анджелеске ошол жактан алып чыгып кетчүбүз дейт. Бирок азыр Лос-Анджелес баардыгы күйүп кетип, ошо флотбед жумушу жакшы болсо керек депчи. Ошо буюрса ага да чыгып көрөйүн деп атабыз. Ал будан да бир кызыктуураак болсо керек деп ойлоп атам, потому что эмнеге ал жакта сен тиги бир строй материал же болсо бир турбаларды коюп берген, аны сен реме менен бышытышың керек, баардыгын сенин жоопкерчилигиңде болот. Ошолордон бери силерге көрсөтүп бергенге аракет кылайын буюрса. Азыр биз ошол акыркы жүгүбүздү алдык. Негизи трак жумушу ушундай. Азыр барасың, Амазонго барасың, чек кыласың, ал жерден трейлерди илесиң, кайра кетесиң, барып туруп таштайсың дегендейчи. Анан силерге эмне демекчимин? Эгерде кимде ким Кыргызстанда болобу же Америкада эле болобу, Америкада доставкада таксиде иштеп жүрөбү, любой эле нерседе иштеп жүргөндө бул трак жумушу бир тарабы кооптуу жумуш болсо, бир тарабы аябай жоопкерчиликтүү жумуш экен. Ар бир 24 саат же болсо менин тааныштарым 30 саат рулда жүрүп калган учурлар да болот экен. Бирок мен эң көп айдаганым 23 саат болду. Анда уктабайчы, рулда жүрүп, эми заправкага токтойсуң, ошондой. Бирок эс албай 23 саат айдаган күнүм болду. Ушундай экен достор. Негизгиси ушундай. Анда силерге эгерде видео жаккан болсо, бул жакшылап эле көрсөтүп берген болсо, комментарийге жазгыла. Эмне кемчиликтер болсо да комментарийге жазгыла. Могул жер мондай кылсаң туурараак болот дегендейчи. Анан биздин видеону көрүп жөн эле көрүп койбосоң, эгерде бизге салым кошкуңуз келсе, ушундай видеолор көбүрөөк чыкканын кааласаңыз, бизге комментарий жазып, лайк басып, бизге катталууну унутпагыла. Бул аябай мен үчүн маанилүү. Силер үчүн монтип ойлоп атсаңар керек, бакындай аз катталып койсом эчтеке деле болбойт да, менин бир подпискам эчтеке чечпейт депчи. Албетте сиздин подпискаңыз чечет. Бир катталууңуз мен үчүн чындыгында аябай мотивация берет. Менде убакыт болот, бирок катталуучу келбей аткан болсо, башка болсо, мындай видео тартканга желание да болбойт экен да, чындыгындачы. Эгерде силер катталып мени колдосоңуздар, чындыгында будан да жакшыраак бир видеолорду чыгарганга аракет кылам. Силер менен адаттагыдай эле коштошпойбуз. Кийинки чыгарылыштардан сак саламатта, амандыкта көрүшөлү.